Мен Улукбек Асамединовичка бере турган суроом, сиз эсептөө палатасында иштедиңиз, бардык тармакта кайсы жерде коррупция, кайсы жерде жетишпегенин баарын билесиз да. Ошол эле энергетика тармагы бүгүнкү күнү 137 миллиардка карызбыз, сырткы карызыбыз деп атасыздар да. Сиз билесиз да бул жерде канчалык коррупциянын бар экенин. Бүгүнкү күнү элдин эсебинен ортомчу болуп акча жеп аткандар ушулар. Таможня, налоговыйдан кийинки эле эң бир коррупциялашкан энергетика ушул жерде. Анан буга чейинки азыркы көрсөтүп аткан адамыңыздар буга чейин ушу коррупциялык жактан соттолгонбу же соттолгон эмеспи? Урматтуу Тазабек Икрамович, рахмат сурооңузга. Кубанычбек Апышевич бул боюнча соттолгон эмес. Бирок кээ бир маселелер каралыптыр. Ал боюнча өз жооп берип койсоңчу. Урматтуу депутаттар, саламатсыңарбы? Берген сурооңуздарга рахмат. Ушул маселеге чекит коюш үчүн мен так жооп берейин. Туура 15 жыл мурун ушундай окуя болгон. Биз иштеп жүргөн ишканада, Восток Электро деген ишканада кээ бир жетекчилердин айынан ошол жерде кызмат кылган орто деңгээлдеги жетекчилер толугу баш аяк 38 киши жоопко тартылган. Бизди жарым жыл ары бери сүйрөдү. Анан аягында өкүм чыгарып, жазадан бошотушту. Себеп эч кандай коррупциялык фактылар аныкталган жок. Эч кандай мамлекеттик бюджетке, мамлекетке зыян аныкталган эмес. Ошого байланыштуу мыйзам чегинде биз соттолгон эмес, жаран катары калып өзүбүздүн ишибизди алып барып атабыз. Тыштан келген карыздын 70% ушу энергетикке туурабы 2 миллиард доллар карыз кылды. Анан ушу Ширшовдун схемасы иштеп атасыз, Ширшовдун схемасы, Ширшовдун адамы, Ширшовдун кадамы, Ширшовдун заманы келип, свет өчүп атса, анан ушул энергетиканы эң баткакка келип тыгып койгон кишини кайтып келатканга кандай кажет бар эле? Башка кадр жокпу энергетиканы билген?